Айдана, бул экспресс тесттер Кыргызстанга эми гана келип жатты. Мен муну спид борборунан алдым. Бул ошол бардык жарандарга бекер берилип жатты азыр штатта. Бул ошондо жана шилекей менен аныктайт да, Шилекей ВИЧти. аркылуу 15 мүнөттүн ичинде аныктап берет экен. Азыр биз дагы Текшерип көрөлү. тест тапшырып көрөлү. Ачып турурсуң. Айлантасың, Бул шилекейден алынган үчүн бардык шилекейде 2 жолу айланып. Кыргызстанда бүгүнкү күндө ВИЧ илдети менен 10.214 жаран катталып, 25 жыл ичинде бул оорудан 2014 киши көз жумган. Жыл сайын өлкөдө 800дөн ашык адамдан ВИЧ оорусу аныкталып, алардын 3/2 бөлүгүн жыныстык катнаш аркылуу жугузган жаштар түзөт. ВИЧти кантип жугузуп алышыңыз мүмкүн? ВИЧке чалдыккан аял дени сак бала төрөй алабы? ВИЧ менен бакубат карылыкка чейин жашаганга мүмкүнбү? Бүгүн Азаттык плюста дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Айкөл Нурланбек уулу жана кесиптешим Айдана Топчубаева алып барабыз. Ал эми тесттин жыйынтыгын эфирдин аягында чогуу көрөбүз. Мама, не переживай. Элдин балдары мына үйлөнүп жүрүшөт, сен ошондой турбайсыңбы? Вот ты головой об стенку бейся, да, вот что бы ты ни делал, он у тебя уже в крови. Жыныстык жол менен жугузгам. Бул оорудан мындай бир дагы адам мындай не застрахован, да? И смеются, говорят, ну вы теперь бессмертный, у вас есть золотая таблетка. Өз убагында дары ичсе, бул адам эч башка адамга жугузбайт. Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Узнала о своем ВИЧ-статусе в 2010 году, когда вставала на учет по беременности. Вот. И во время беременности там проходишь ряд обследований, диагностику. Вот. И вот анализ на ВИЧ там тоже нужно было проходить. Тогда вот мне сказали, что у меня ВИЧ-положительный диагноз. И они мне сказали, что анализ показал сомнительный, и нужно, чтобы я пересдала. Но о том, что обычно вот сомнительный, он не может быть сомнительный. Или он показывает, что есть, или показывает, что нет. Они попросили на тот момент тоже, чтобы бывший муж, вот половой партнер, тоже сдал анализ на ВИЧ. Вот. И потом, когда мы через неделю после сомнительного анализа мы сдали еще раз, и когда показала положительный анализ и у меня, и у него, конечно, это было страшно. Это было страшно. Может быть, на тот момент, если бы с нами не поговорили, оно воспринималось бы, наверное, тяжелее еще в 100 раз. Өзүм 2014 жылы мындай кан тапшырып калып аткам, анткени Септигин мед колледжде окуучумун. Практика алдында сөзсүз түрдө өтүш керек. Өтүп анан кийин бир 3 жумадай жүрүп эле анан кийин келсем, сен кайра тапшырышың керек дейт да. Анан кийин неге десем, мен ушундай бир паникага калдырбасын дедиби, же мындай коркпосун дедиби, ар кайсы шылтоолорду айта баштады да. Эме депчи, балким сен майлуу тамак жеп койгонсуң, балким сен там туура эмес тамактанганданбы, же там аябай той болуп бергенсиңби депчи. Анан кийин эме деп, мына деп ар кайсы мисалдарды келтирипчи, айтып берип, ушундай бир эметти да. Кандай десем, успокаивать десек. ВИЧ деле жок болуп калышы мүмкүн деп ушинтип башташты да. Анан кийин деп макул деп, жок болуш керек деп биринчи ойлодум, бирок кандайдыр бир ичимде мындай толкундоо жаралды да, бар эле болуп калышы мүмкүн да депчи. Анан кийин бир жумадан кийин өзүмдүн кайра келип сүйлөшүп, антип түшүндүрүп бере баштады. Эмне кыласың деди, чыгып калса деп. Эмне кылмак элем, мен жашайм да деп ушинтип мындай толкундоонум да жок болду да эмнегедир. Оюма да жаман эч нерсе келген жок. Ушундай сиздин жыйынтыгыңыз положительный деди. Анан кийин болуптур, эмне кылам андай деп суроолорду берип эметтим да.
эле салган жокмун да башындачы. Кабыл алуу кыйын болду окшойт да. Анан мындай даже ыраазычылыгым айтып, мен консультация берген үчүнчү. Анан кийин чыгып кеттим. Чыгып кетип эле анан сыртка чыкканда эле ушундайдыр бир толкундануудан кийинби бутум калчылдап, колум калчылдап, мындай башым чымырап эле дене боюм баары эметип калды да. Мындай көкүрөмдөн катуу таш пайда болгондой элечи. Анан кийин ойго түшүп кетип эле мен өлдүмбү деген деле ойлоо болду да негизичи. Жугуу жолдору боюнча алганда жана энеден балага берилген жолу кайсы убакта жугат? Энеден балага берилген жолу боюнда бар кезинде төрөтүп убагында жугушу мүмкүн, анан эмчек сүт аркылуу жугушу мүмкүн да. Эгер 10 жыл менен салыштырсак, 2010 жылы ал 39% түшсө, бүгүнкү күнү 1%ке түштү. Андан кийин половой путь передачи мисалы 10 жыл мурда 36% болсо, бүгүнкү күнгө половой путь передачи бүгүнкү күнгө 68%ге өстү. Жана парентеральный путь передачи деп атпайбызбы, жанагы баңгизатын сайын колдонгон наркомандардын арасына катталгандар, жана шприц кан аркылуу деп атканыбыз, мисалы 10 жыл мурда 60% болсо, бүгүнкү күнгө 13%ке азайды. Энеден балага берилген жол эмне үчүн азайып атат? Анткени боюнда бар аялдар учетко турганда сөзсүз түрдө ВИЧке текшерилет. Ошон үчүн биз алардын арасында ВИЧ инфекциясы аныкталса, эрте аныктап, аларды лечение жүргүзүп аткан үчүн азыр 39%-тен 1%ке түштү. Баңгизатын сайын колдонгон наркомандардын арасында иштеген НПОлордун базасында шприцтерди алмаштыруу пункттары ачылган. Мисалы наркомандар баңгизатын сайынгандан кийин ошо НПОдо, түрмөдө, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда уюштурулган шприцтерди алмаштыруучу пункттарга барып шприцтерин алмаштырат, жаңга алмаштырат. Жанагы баңгизатын сайынып колдонгон наркомандардын арасында жугуу жолун азайтууга мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Ал эми половой путь передачи эмне үчүн 49%ке чыгып кетти? Анткени жаштардын өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыктан болуп атат да. Анткени жаштар азыр туш келди жыныстык катнашка барып атышат, наркотик сайыны арак ичип алып барып атышат да, анан презерватив пайдаланбай бараткандыктан половой путь передачи ошон үчүн өсүп атат. Она говорила со мной отдельно, потом с половым партнером она говорила отдельно. Вот. Этот разговор был очень тяжелый. И вот когда мы вышли оттуда, мы не разговаривали с ним. Мы молча дошли до дома. И вот дома у меня, наверное, случилась вот эта истерика о том, что уже жизнь закончилась, это конец. Вот, и я ему открыто сказала, что я не буду жить, смысла нету, я не вижу смысла в этом вообще. И что ты будешь делать, это твой выбор и это твое решение. Но для себя я решила то, что я дальше жить не буду. Мы разговаривали с ним вдвоем на кухне. В тот момент зашла моя старшая дочь. На тот момент у меня была уже дочь, ей было 10 лет. И она забежала по какому-то вопросу, то ли по урокам, то ли еще каким-то вопросам. Вот. И вот в этот момент, наверное, мне стало еще тяжелее. Я подумала, как она будет жить. И вот, наверное, тогда я поняла, что мне придется, и я буду жить только ради нее. И ради того ребенка, которого я ношу, потому что она знала, что я беременная, и она хотела сестренку. Өлөмбү деген оюм бар болду да. Базалык маалымат болгон менен деле кандайдыр бир мурунку 80-90 жылдардагы информацияларга аябай элегесинип калгандыктан мен деле оюмда ушул болду. 2-3 жылдан кийин мындай кылат экен, 2-3 жылдан өлөт турбайм деген башындачы аябай. Анан эме деген өзүн сактап калуу инстинкти бар эмеспи? Ошол мындай жолдорду издеп эмне кылсам болот деп. Анан кийин алып мен өлүп калсам эмне жакшылык кылдым дүйнөгө депчи. Мындай көбүрөөк мындай жакшылык кылып анан кийин өлсөм да ошондой элек деген ой болду окшойт да мендечи. Анан кийин Facebook
соц тармагында группада көрүп калдым да, волонтердук группалар чогулуп, адамдар чогулуп балдар үйүнө бардымчы. Анан мен да барайын деп балдар үйүнө бардык. Психоневрологиялык балдар үйү болчу. Ожидание реальность дегендей эле ушундай бир бактылуу балдарды көрдүм да негизичи. Күлүп жайнап чуркашып, колдору жок, буттары жок да, инвалиддик коляскада отурат негизичи. Бирок ушундай жүздөрү жаркын да аябычы. Анан кийин бар болуп эле эмне кыларын билбей аң-таң болуп эле чуркап эле кызы чогуу эле күлүп, вы приехали, да, деп чуркап эле келишти. Анан кийин ошол эле болуп калдым, ушунчалык кантип эле ушунчалык бактылуу адамдарбы депчи. Ушундай көбү акыбалда туруп, ушундай бактылуу деп. Ал ортосунда 2 сааттай болдук, 2 сааттын ичинде эмоционалдык энергия менен бөлүштүкпү, эмне болгонун билбейм, айтор. Ушундай көтөрүлүп, мындай ички дүйнөм көтөрүлүп, мындай жакшы жаатындачы. Көтөрүлүп анан кийин сыртка чыгып эле анан эме дедим да. Ушундай ушул көзүм көрүп туруп эмнесине таарынып атам да бул жашоогочу. Буту колум соо, бирок ушул да балдардай боло албайм деп, ушунчалык жашоону сүйө албайм ба деп ушундай бир шолоктоп бир остановка деп бастым го. Ушундай ыйлап анан кийин ошондон кийин өзүмдүн статусумду кабыл алдым десем болот. Мы поедем, мы помчимся. На тот момент вот отца ребенка выявили тоже ВИЧ. Мы тоже начали анализировать, смотреть, говорить о том, что откуда у него тогда в таком случае. И оказалось, что он уже 3 года стоял на учете, но он сам не знал о том, что он стоит на учете. Потому что если бы он стоял, если бы он сам знал, то, наверное, бы он начал лечение. Да. И тогда, может быть, у него была бы снижена вирусная нагрузка. И, может быть, на тот момент, если бы у него была снижена вирусная нагрузка, может быть, он тогда и не передал. И я бы, возможно, не инфицировалась бы. Ну, это вот сейчас уже на этот момент, когда ты все знаешь, есть информация. На тот момент, да, конечно. Даже любая другая информация на тот момент просто проходила мимо тебя, потому что твой мозг вообще не воспринимал эту информацию. Жыныстык жол менен жуускам. Негизи өзүм дейм, биринчи ошо кабыл алуум бир 16 жашымда болуш керек, өзүмдүн ориентациямды кабыл алып. Жаман уйку көп нерселер болгон, кичине кезиме баштап эле сезип, эмнеге башка багып алуудардай болуп, кыздарды сүйө албайм, досторум мактанып келишет, сүйүп калдым, амкинтип калдым депчи, мен эмнеге анте албайм деп ушинтип ойлоно берчүмүн да. Анан убакыт өткөн сайын менден да башка адамдар бар экен бул дүйнөдө деп ар кандай ойлор келе баштады. Өзүмдүн кантип бир жарым жартылай кабыл алуум болду. Бирок ошентсе дагы мындай жашоодо эме болот экен да. Көтөрмөлөп, кубаттап турган толугу менен сени кабыл алгандар жашооңду өзгөчө үй бүлөңдү, эмнеге дегенде үй бүлөң менен бөлүшө албайсың да, буларды бөлүшө албай жаман уйгу туйгу болуп үйгө келесиң, кандайдыр бир чөгүп жүрө бересиң да ар дайымчы. Анан кийин бирөө менен бөлүшкүң келет, өз ички дүйнөңдү бөлүшкүң керек. Ошентип балдар менен жолугуп, таанышып ушинтип жүрчүмүн. Анан кийин ошолордун бири ВИЧ ошон мага жугушту десем болот да. ВИЧ-инфицированный деген термин да бар. ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөр. Бул деген
баягы биринчи стадияларында, экинчи стадияларында болот да бул ВИЧ-инфицирование. Анткени жаңы оору жукканда кээ бир кишилердин симптомдору билинбей көпкө чейин алып жүрө беришет. Мисалы бул ар бир кишинин иммунитетине зависит этет да. Мисалы таза эчтеке оору менен оорубай жүргөн кишилер болсо, бул кишилерде симптомдор башталгыча 1 жыл, 5 жыл, 10 жылга чейин өтөт да. Бул контингент ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр эң коркунучтуу контингенттер, анткени өзүнүн ооруганын билбейт, башкаларга жуктуруп коет. Ал эми СПИД деген уже терминальный стадиясында, баягы симптомдордун баары чыккандагы стадияны айтабыз да, СПИД деп. Биринчи СПИД дегени биринчи тамгасы С деген синдром деген түшүндүрөт. Комплекс симптомов да, көп симптомдор чыгат. Бул СПИДтин бир гана симптому болбойт да. Мисалы өпкөсү ооруган киши, пневмония менен ооруган киши болсо, баягы өпкөсү эле ооруп атпайбы? А бул жерде конкретный симптом жок. Иммунитет слабый болгондон кийин адам кайсыл оору менен ооруп жүргөн болсо, ошонун баары козголот. Анткени иммунитет жок. Анан сырттан да оорулардын баарын жуктуруп алат да. Анан баягы көп симптомдор болгондо уже СПИД деген последний стадияны коюлат да. И вот этот дородовый период был прям максимально подготовленный. Там были врачи из Чуйского облспеццентра, они вели. Я каждый раз звонила, была под контролем у них. Любой какой-то вопрос, я всегда им звонила. Не надо было, они приезжали с Токмака. Они постоянно были со мной на связи. Действительно, я им благодарна, что они не оставили меня в тот момент. Почему? Потому что другие медики со своей стороны заставляли делать аборт. В тот момент я думала, что они хотят избавиться от всех ВИЧ-инфицированных, чтобы поменьше было, наверное, ВИЧ-инфицированных, чтобы не портить им какую-то статистику, чтобы они потом не мучились с материнской смертностью, с детской смертностью, может быть, какие-то нарушатся их показатели. На сегодняшний день я думаю, что я оправдываю их в том, что они сами на тот момент не знали, что делать. Потому что в 2010 году у них была практика там, приема родов, ведения родов таких женщин, но ее было очень мало. Там может быть 2-3 родов в год, и то может быть каких-то тяжелых родов. У них у самих не было практики, наверное. Это вот на сегодня я их оправдываю в этом плане. На сегодня очень много женщин с ВИЧ-положительным диагнозом рожают. Дети у них здоровые абсолютно, потому что есть хорошие препараты, которые уже подключают сразу. В 2010 году такого не было. В 2010 году клинические протоколы были другие, схема лечения была другая. Балада ВИЧ болсо, бирок аялы таза ошол эле. Алар балалуу болгусу келсе кандай жолдору бар? Бирден бир гана жолу дарылануу керек. Кимиси ВИЧ инфекциясын алып жүргөн болсо дарыланса, бала да таза төрөлөт. Анан кийин баягы витаминдүү тамактарды ич керек, өзү спорт менен заниматься этип, өзүнүн ден соолугуна караш керек да. Ошондо гана вирус дарыны ичип убагында эметип турса жукпайт. Үйлөнсө да болот. Бирөө положительный болгондо үйлөнүп атышпайбы. Бирөөсү бирин сүйгөн болсо, бирөөсү положительный болсо, ал айтат тиги сүйлөшкөн кызына мен ушундаймын десе, анан үйлөнүп атышат. Бирок бүгүнкүгө чейин бир дагы мага жуктуруп койду деген арыздануулар жок. Значит, обоюдно экөө сүйлөшүп алып үйлөнүп атышат. Бар андай семьялар. Коргонуп албыт өзүм карап жүрчүмүн. Себеби дегенде мен ойлочумун, бүт эле маалыматтарда негизи ВИЧ СПИДтин коркунучтуу бир адамдардын уже мындай жаралары менен коркунуч бир сүрөттөрдү көрсөтүлөт да. Анан кийин ойлойсуң да, депчи. Ошондо ВИЧ менен ооруган адам ошондой адам экен, жуктуруп алган адам деп. Анан кийин андай толку бою соо күлүп жайнап жүргөн адамды ВИЧ деп ойлобойт экенсиң да негизичи. Ойлогон эмесмин ошол маалда. Ал мен билип атам азыр күлүп жайнап эле жүрүп ВИЧ жуктуруп алып башкаларга деле берүүгө мүмкүн экен. Өзүңүздүн ориентацияңыз башкача экенин кабыл алуу оор болдубу же ВИЧ экениңизди кабыл алуу? Кайсынысы дагы оорураак болду?
ВИЧ болуш керек. Эмнеге дегенде ошо жанагы өзүмдүн тандаган профессиямды аркалап кетүүгө дагы тоскоол болгондуктан өзүмдүн ориентациямды болсо кичине кезимен башта эле сезип жүрчүмүн, байкап жүрчүмүн, кандайдыр бир мындай көп мындай кандай десем көйгөйлөрдү жараткан деле жок да ориентациямчы. Эми билем, эми көйгөйлөр болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы түшүнүү менен кабыл алаттым да, деп биздин коомубуз ошондой, коомубуз мындай анча кабыл албайт депчи. Ал эми өзүмдүн статусумду биринчи кабыл алып, кандайдыр бир стресске кабылып, андан кийин ошо өзүмдүн кесибимди аркалап кетпегенге көзүм жеткен аябай эле жаман болду. Мындан ары эмне кылам деген ойлорчу. Мындан ары эмне ушу бойдон эле жашап калабы деген. Ошондуктан экинчи ВИЧ статусун кабыл алган болду. Кайсы гана бир адам болбосун, ВИЧ илдетин эч качан бул мага тиешеси бар оору деп ойлобойт. Бул оору бир гана баңгизат колдонгон, жаман жолдо жүргөн адамдын оорусу гана деп билет. Ошон үчүн бул оору жөнүндө мага тиешеси болушу мүмкүн бунун дагы деп маалымат издебейт. Маалымат өтө кенен. Азыр социалдык тармакта, интернет ресурстарында, ошондой эле телевиденияда канчалык айтылган сайын ошол маалыматты эл мага тиешеси жок деп кабыл албагандыгынан, анан ошондой болуп жүрүп, эгерде ВИЧ илдети чыгып калган болсо, ошондо алар деген жанагындай үстүнөн суу куйгандай болот да. Кандай гана оору болбосун, ошол жөнүндө маалыматтуу болуп, бул оору эгерде сактанбаса, ал ар бир үй бүлөгө, ар бир адамга тиешеси болушу мүмкүн деген нерсе да. Бул оорудан мындай бир дагы адам мындай не застрахован да. Сразу, конечно, была очень злая на то, что он мне не сказал, что у него ВИЧ-инфекция. Но я понимала, что он сам не знал. Он сам не знал. Винить некого. Винить кого-то — это уже бессмысленно. Бессмысленно, потому что вот ты головой об стенку бейся, да, вот что бы ты ни делал, какие шаги ты ни предпринимал, он у тебя уже в крови. Ты не возьмешь, не поменяешь свою кровь, ты не возьмешь, не вырвешь это. Это же не зуб, допустим, да, или там волосы, которые можно постричь, сделать новую прическу, или зуб, который вырвать и забыть. Я понимала, что уже ничего нельзя сделать, но изменить можно. На сегодня я, наверное, обвиняю систему, всю систему, которая не смогла и не может оперативно, эффективно реагировать, как сейчас реагируют, как сейчас делают это. Выявили, сразу ставят на учет, сразу подключают к РТ-терапии. А на тот момент, если бы его сразу нашли бы, ему бы сказали, правильно дали бы консультацию, подключили к терапии, начали бы с ним профилактические работы, беседы, он понимал, принял бы свой диагноз, что-то бы было бы совсем по-другому. Но это жизнь, и все меняется. 2015 жылы Генеральный ассамблеянын кезектеги сессиясында резолюция кабыл алынган. 2020 жылы дүйнө жүзү боюнча бир да спидтин учуру, бир да учуру катталбасын, жаңы учуру, туберкулездин, маляриядан, гепатиттин бир да учуру катталбасын деген чечим кабыл алынганда, ошол максат баарыбыздын алдыбызга максат койгон. Ошол максатка жетиш үчүн UNAIDS эл аралык уюму 90-90-90 деген стратегия иштеп чыккан. Биринчи 90 ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн 90%-ын биз табышыбыз керек. Ошол аныкталгандардын 90% леченияга камсыздашыбыз керек. Анан 3-90 ошо дарыланып аткандарда вирус нагрузка жок болуш керек. Биздин негизги максат ошол ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү эрте аныктоо. Мисалы, Кыргызстанда программа прогнозирования спектрум деген программабыз бар, алдын ала маалымдаганчы. Ошонун эсептөөсү боюнча Кыргызстанда 10 миңге жакын ВИЧ инфекциясын алып жүргөн кишилер жашайт. Биз бүгүнкү күнү 70 гана процент таптык. 3 миң киши дагы аныктай элекпиз. Биз ошолорду аныктап,
дарыласак анан башка кишилерге жуктурбайт да, биз ошентип бул ВИЧ инфекцияны токтото алабыз да. Эч ким билбейт, айткым келбейт, себеби дегенде эми колумда эмне болуп ататындай түшүнбөйт да бул менен жашоом мүмкүн экенин, бул менен өмүрү ВИЧ статусу бар адамдын өмүрү башка адамдан өзгөчөсү деле жок экенин сезишпейт, билишпейт да, же толугу менен ишенгиси келбейт. Ошого анан кийин бөлүп жарууга дуушар боламбы деп. Жакшы сүйлөшүп жүргөн адамдар балким менден алыстап кетеби деген ойлордо болот да. Дагы эмнеден эметем, бул айтканын айтып, кандайдыр бир жаман сөздөрдү уга баштаймбы деген ойлор келет да. Жаман сөздөрдү уга баштап, андан кийин балким депрессияга да түшүп кетемби депчи. Жашоого болгон балким көз карашым дагы жаман болуп кетеби, мындай терс таасирин тийгизеби депчи. Эң негизгиси, эгерде коомчулук билсем, үй бүлөм да билип калат. Үй бүлөм билсе, үй бүлөмдөн алыстап кетемби, үй бүлөм кабыл албагыбы деген эле ойдо. Эң биринчиси ошол. Негизи эмне деп коет, эл караган бетисти жер караттың, элдин балдарына окшоп эле жөн жүрсөң болбойт беле, элдин балдары мына үйлөнүп жүрүшөт, сен ошондой турбайсыңбы деп айтышат да, менин оюмча. Негизи ата энеңди өзүң деле жакшы билесиң да, өмүр бою эле чогуу жашап келсең. Андан кийин өзгөчө бул атамдан мындай сезгени бар. Эмнеге дегенде аябай көп байкап калчумун да. Мисалы, Германияда, Берлинде гей парад өттү дегенде эле, ушуларды өрттөп салыш керек. Булар эмне? Жөн жүрө беришет, андай деп аябай мындай башкача айтканда гомофобдуу көп сөздөрдү айтчу да. Анан аябай албетте бул аябай жүрөгүмө аябай калат экен дагы. Ошол корку сезим ош бетер күчөтөт экен да, эстеген сайынчы. Кандай депчи. Аябай ар убакта намыс деп сүйлөйт да. Дары ичкен адам бул эч кандай коркунуч туудурбайт. Ошонун себебинен бул адамга мурун кандай мамиле кылсаңар, ошондой эле мамиле кылыш керек. Ал деген чогуу тамактанып, чогуу жашагандан эчтемке болбойт да. Бул колдоонун дагы нерсеси бар да, мисалы үчүн ал адам баласы мисалы үчүн кээ бир дарыны унутуп калат. Эгерде үй бүлөлөрүсү болсо ага деген айтып, сен дарыны унутуп калган жоксуңбу деген колдоолор көрсөтсө, бул адам эч качан мындай өзүн кемсинтпей, бул оорусунун баарын дагы сезбей өзүнүн өмүрүн өткөзө берет да. Дарылар жетиштүү санда антиретровирустук препараттар деп коебуз. Бул организмге кирген вирустун кыймыл аракетин азайтат. Организмге вирус киргенден кийин ал иммундуу клеткаларга жабышат. Алардын ичине кирет, көбөйөт. Анан окумуштуулардын айтканы боюнча бир вирустан 5000 провирус чыгат экен. Бир эле вирус кирбейт организмге, миңдеген, миллиондогон кирет. Ошолор иммундуу клеткалардын баарына жабышат дагы, көбөйөт. Иммунитет вообще иммунитет чыгарчу клеткалар иштебей калат да. Ошон үчүн баягы эмне болсо эле баягы иммунитет слабый болгон кишиге сырттан туберкулез, башка грипп деле көп болуп атат, любой оорулар жабышат да. Ал эми бүгүнкү күндө пайдаланып аткан антиретровирусный препараттар ошо кандын составында жүргөн вирустардын кыймыл аракетин гана азайтат. А вирусту өлтүрө турган азырынча дары жок. Антиретровирустук препараттар бекер берилет ооруларга. 1 жылдагы курсу, дары курсу $100 чейин жетет саны. Кайсы дары? Тейлды деген азыр препарат бар, ошону ичишет. Оорулар 7-8 чейин таблетка ичсе, бүгүнкү күндө бир гана таблетка ичет. Вы в фотостудию попали, ровно... Да, посмотрите, что вы сейчас... Две мои дочки, они сейчас знают об этом. Аларга түшүндүрүп бергенсиз, э? Да. Когда я открывала свой статус 2 года назад, да, на международной конференции, и вот я переживала за вот именно дочь на тот момент, которая была, она была студенткой престижного вуза. Я больше переживала, что она испытает те чувства, которые я когда-то испытала, когда была отвергнута всеми, когда со мной прям резко перестали общаться, когда со мной перестали вообще вот
прям отстраняться. Я вот было очень тяжело, и я понимала этих людей, я понимала то, что они боятся, и они правы в том, что боятся. Может быть, я тоже вела бы себя так, когда бы мне сказали, что вот ВИЧ-инфекция, да, может быть. Я не знаю, как бы я сама относилась бы к таким людям. Я боялась того, что она будет стыдиться. Конечно, до этого, до раскрытия статуса, я с ней разговаривала. Она мне говорила очень по-взрослому. Это была крутая поддержка. Сейчас. Мама, не переживай. Сейчас. Она говорила: мама, не переживай. Все хорошо. Я все понимаю, говорит. Это наша жизнь, и она самая хорошая, самая счастливая. Самая счастливая, потому что у меня есть ты. Вот. Поэтому вот эта ее поддержка, ее понимание придавало очень много сил. Все отлично. Отлично. Уже улыбаемся. Да, вот. У меня прекрасные дети, прекрасные дочки, которые знают, которые поддерживают, которые гордятся мной. Они просто гордятся тому, что их мама такая смелая, а они просто настолько у нас с ними очень близкие, дружеские отношения. И я вот когда иногда общаюсь с друзьями, в их кругу, я слышу, что они говорят: блин, у тебя такая мама классная. ВИЧке чейин көп деле мындай хобби же бир нерсе деп мындай көп деле ойлоп турмун да, изденбептирмин. Анан кийин ошо ойго өлүп каламы деген учур келгенден кийин андан кийин изденүүлөр кандайдыр бир пайда болду да. Өзүмдүн статусумду кабыл алганда ошентип күчөдү. Жардам бергим келди өзүмө окшоштурууга. Мамлекеттик эмес уюм деп коет. Ошол жакта иштейм. ВИЧке тест өткөрөм. Консультацияларды берем, аракет кылам да, кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечүүгө. Мисалы, Россияга кеткендер чек ара жабылганда коронавирустун карантинде чек ара жабылып калып, көбү дарысы жок калган учур болду да. Ошол маалда алар менен байланышып, аларга дары жиберип, курьердик кызматтар менен фитнес залга барам. Психология жаатында да кичине кызыгам. Курстарга барам. Ошо психологиялык жаатта. Каждый раз хочу Бахтыгуль обнять, вот за то, что она настоящий герой. Давайте поаплодируем. Нужно... Я являюсь руководителем общественного фонда «Страновая сеть женщин, живущих с ВИЧ». Для того, чтобы помогать этим женщинам, для того, чтобы помогать их близкому окружению, чтобы меньше было домашнего насилия, гендерного насилия со стороны, ну вот в отношении таких женщин, девочек, подростков. Вот.
для того, чтобы привлекать больше внимания к этой проблеме, чтобы больше говорить о сексуальном репродуктивном воспитании. Да, на сегодня я являюсь председателем общественного совета Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Взаимодействует с гражданским сектором. И гражданский сектор также... Тестти бүт бардык райондордун, областтардын баарында лабораториялар бар, райондордун уровеньдерден да бар. Ошол жерге барып, любой киши бир жылда бир жолу тест тапшырып турса деп сунуштайт элем, ВИЧке, гепатиттергечи. Андан кийин чыгып калса, ошол жердеги эле врачтар баягы иликтөө жүргүзүшөт, контактныйларын таап чыгышат. Врачтар психосоциальный консультирование өткөрүшөт да, тестке чейин дагы кан тапшырардын астында аңгемелешүү жүргүзөт. Результаттын оң белги болуп калышы мүмкүн, терс белги болуп калышы мүмкүн деп оорууну даярдайбыз да результаткачы. Оң белги чыгып калса, врачтар андан кийин киштерин жүргүзө баштайт, иликтешет, дарылоого камтышат да. Азыр дарылардын баары бекер берилет. Ким алып жүрүп баягы көптөрү результатын билгенден кийин таппай калып атпайсызбы? Ошолорду сунуштайт эле, келип дарыларын алса, бүгүнкү күнү бекер берилет, бир эле таблетка ичет. Ошондой деп сунуштайт элек. Слабая вторая, слабая. Еле-еле. Потому что алкоголь Да, причиняет. да. Это значит связано с применением аэробных препаратов. Я думаю, что, может быть, еще через 10 лет будет совсем по-другому. Не будет, мы вообще забудем про ВИЧ-инфекцию, будет вакцина, будут относиться к ВИЧ-инфекции совсем по-другому, потому что если в сравнении сейчас, допустим, с гепатитами, с COVID-19, я думаю, что ВИЧ это не так страшно. Ну что у ВИЧ есть только 3 пути передачи. COVID мы сейчас не знаем, как мы можем получить по воздуху. Не знаем, и мы сами видели, да, что происходило летом. Вот эта волна, когда людей просто за час теряли, не знали, чем помочь, чем лечить. У ВИЧ-инфицированных есть лечение, есть препараты, есть бесплатные препараты. Я, допустим, не болела ковид. Да. И многие иногда даже шутят и смеются, говорят, ну вы теперь бессмертные, у вас есть золотая таблетка, у вас есть препараты, и вы вот счастливчики, то, что вы даже вот не можете заболеть ковидом. Биз эми Кыргызстан Чыгыз Европа, Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп жана шилекейден аныктоо ыкмасын киргизгенбиз. Ал түрмөнүн базасында, бейөкмөт уюмдардын базасында, анан үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда бар. Жана самотестирование киргизип атабыз биринчилерден болуп Кыргызстан. Жанагы диагноз коюу ыкмасы мөөнөтү бизде максимально кыскарттык аябай. Ол эме мурда биринчи кан алып, анан аны тастыктап, анан республиканский спеццентрге келип аны тастыктагыча 2 ай өтүп кетчү да. Бүгүнкү күнү эң көп дегенде бир 10 күндө уже тастыктайбыз. Ошол эң жакшы болду. Анткени 2 айдын ичинде биз уже статусун билгендер көчүп кетип башка жакка же мындай адресин таппай калчубуз да. Азыр бул чоң мүмкүнчүлүк берди батыраак аныктап, батыраак лечение кылганга. Жалпы ар бир адам негизи ишке чалдырып калышы мүмкүн. Себеби дегенде ар бир жашообуз, ар бир адам жашоого бул жыныстык катышыш менен келген да. Андан кийин ошол учурда бир жыныстык катнаш болуп калышы мүмкүн да өмүрүндөчү. Ошол өмүр бою орусча айтканда последствия, да, ВИЧ менен жашап калууга алып келип калышы мүмкүн. Ошол үчүн ар дайым жыныстык катнашта презерватив колдонуп, ар дайым сексуалдык жана репродуктивдик маалыматтарды изденип, каранып, анан жок дегенде бир 15-16 жашка чыкканда ата энеси деле баласына бир ооз айтып коюш керек да. Ушундай, мындай болот да, сен мындай инфекциялар бар, мындай жугуштуу оорулар бар. Ошол үчүн сен ар дайым
презерватив колдон депчи. Унчукпай коюп гормоксонго салып жүрө берсе негизи көйгөй өзү менен өзү чечилип кетпейт да. Ошол үчүн мындай итке карап эле ооба деп эле көйгөй бар экен, чечейин, өз балам менен сүйлөшөйүн деп эле сүйлөшүп ой албай эле сөйбөй дегенде эң биринчи мектеп бул ата эне эмеспи да, ар бир адамгачы. Эртели кеч мен деле элем, ар бир адам алга кезигет да. Андан кийин өлүп баратып, бул жашоодо негизи эч нерсе жетишпей калыптырмын деген сөздөн корком да. Алда койгон максаттарым ишке ашпай калыптыр дегенден корком да. Бул жашоонун маанилүү, маңыздуу, өзүм карама каршы нерселерди кылбай, ички дүйнөмдүн айтканын кылып, элге бир гана жакшылыгымды тартуулап, анан ушундай бир Одиндеги аттанар алдында жатып, күлүп кетким, жылмайып кетким келет да. Жубайлар болсо, ал билет, бунун жубайы буну таштап кетет. Ошол коркунучтун айынан эле жол болсом, алар билет, мен эгерде өзүмдүн оорумду айтсам, бул менен мен турмуш курууга мага макулдугун бербейт. Ошонун эле бул деген ошол адамдын ВИЧ илдети менен ооругандыгын алар туура кабыл албастыгынан билген коркунучу бары үчүн алар айтышпайт. Күмөн санайт. Бирок эгерде ошону айтпай, өз убагында дарыланбай, эгерде ага жугуза турган болсо, бул мыйзам чегинде каралган мындай жоопкерчилик бар да. Бул ошол атайын 117 статья деп коет. Эгерде өзүнүн оорусун билип, анан атайлап бирөөгө айтпастан жугузуп койсо, буга өзү мыйзам чегинде ошо жоопкерчилик каралган. Ошого жеткизбестен эле бүгүнкү күндө азыркы дарылоо тажрыйбасы бул ошончолук жетишкен акыркы жакшы дарылар бул адамдардан адамга жугузбоо үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошон үчүн жубайларга айтарым, өз убагында текшерилип тургула, ВИЧ илдети барбы, жокпу, өзүңөрдүн дел соолугуңарга кам көрүп, текшерилип, эгерде силерде кандайдыр бир ошо ВИЧ илдети, кандайдыр бир жугуштуу оору боло турган болсо, өзүңөрдүн жубайларыңарга, өнөкөттөштөрүңөргө албетте ал жөнүндө айтууңарга суранам. Бул деген бул өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлошубуз керек. Биз деген биринчи учурда башка адамдардын дагы кызыкчылыгын ойлоп, алардын уважать этишибиз керек. Что ты можешь отстать от меня? Ты можешь от меня отстать. Я думала, ты кидаешь. Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Айфоны, там престижная учеба, там, я не знаю, вот эти вот, все, что там, эти виртуальные игры, социальные сети, вот это вот все, оно, конечно, в ногу со временем, оно должно быть. Но когда человек болеет, когда человек больной, ему это ничего не нужно. Если это касается темы ВИЧ, то, наверное, тестироваться. Тестироваться на ВИЧ, знать свой ВИЧ-статус и не унывать, и вот обследоваться и следить за своим здоровьем. Но я говорю, это самое ценное – жизнь и здоровье. Тесттин жыйынтыгы Айдан экөөбүздүкү тең ВИЧтен таза деп көрсөттү. Куттуктайм. Рахмат.
Бирок бул сага эч качан ВИЧ жукпайт дегенди билдирбейт. Андыктан жогоруда адистер айтканды эске алып, өзүңүздү коргоңуз. Анан жок дегенде жылына бир жолу сөзсүз тесттен өткөндү дагы унутпаңыз. Кийинки берүүдөн жолугушканча саламатта болуңуз.